Ey amansın bu tuğanlar, ақтаңдай қайра baştaldı, анда kulak salgılla, tarık menen bayırkı, ulamışlar söz bolu toşonun uğup algıla, atay kelip turuşat, ақтаңдай da karaçı, el terdin zanına, ağan gecen aldımda, mına kadimkin oşol jomokçu, toktoşavam bu yerde, toğdoy nersen emgegin, çaçıp eret jalpıga, emi kırgıskan oşol karaçı, özgöçön emgek singirgen, өлкөбүскө билинген, атактуу куудул bu yerde, Rahman avam katayı, basıp gelip turuşat, buyursan ozundan şeker tögülöt, geçen tarıktı barın qazdışıp, elgen aytıp berişet, kadimgi kara suunun жерinde, Aktaş ayıl çeginde, al jerde madaniyat önörün, özgöçön alıp жүрgön karaçı, çınarın ayın bir yerde, basıp geldin atayın, amansыңар bu barыңар, an demese tuğandar, tör dolturgan konoktor, tögülüp muna başlasın tökmeңөр muna tuğandar, ақтаңдайдан atayın, tarıktı kazıp berellik, azın oğlak bolsu da, mınaң aldыбызда turuşkan, kitepler elge belektir, al kitepte jatat karaçı, kançalagan çoң tarık, анда bir-birden aytıp berellik. Рахман аке, мына азыр сиз алдыңызда мына турган китептер жөнүндө, эжеке экөөңүздөр бир бул эмне деген китеп, бул мындай жөн эле китеп чыга бербейт да, жөн эле чыгарма жазыла бербейт, жөн эле бир сөз чыга бербейт, жөн эле тарык пайда боло бербейт да. Анан ушуларга токтолуп, эл журтка бир мындай кенен түшүндүрүп айтып берсеңиз. Азыр биринчи Чынара бул китептерди басып чыгарып аткан, чогултуп аткан Санжыра Madani Tarih Borbora. Ошо жөнүндө айтып берсек элге, анан кийин бул китептер жөнүндө айтсак мына дейсиң. Мейли. Ушул биздин аймактарда азыр аябай жакшы иштер жүрүп жатат. Илим изилдөө академиясы, Санжыра тарых жана маданият изилдөө борбору тарабынан ушул аймактарда жерлерде алтын өмүрлөр, биздин ушул ата бабаларыбыз басып өткөн алтын издер боюнча изилденип, ошол боюнча ушул багытта алардын айткан уламыштары, алардын басып өткөн өрнөктүү өмүрлөрү, санжыралары өзеки түрүндө жазылып алынып, азыр изилдеп ушулар такталып жатат. Бұл Қырғыз Улуттық Илимдер Академиясының Бұл Қырғыз Улуттық Илимдер Академиясы Санжыра тарых маданият изилдөө борбору тарабынан. Анан бул боюнча бизде азыр ушул Санжыра тарых маданият изилдөө борборунун тала изилдөөлөр боюнча координатору, ушул топтун жетекчиси Арстанбек Илебаев иш алып барып жатат. Жерлерде ушул жолугушуулар, айыл арасындагы аймактардагы ушундай өрнөктүү өмүрлөрдү изилдөөлөр, анан булардын ушул басып өткөн жолдору, санжыралары дегеле кыргыздын изилденип жазылып жатат. Албетте бул биз үчүн чоң байлык. Анткени мынакей күн өтүп атат, убакыт саат өтүп атат. Biz bir топ нерселерден кол жууп калып атабыз. Мына кырдаалдарга дагы байланыштуучу. Баягы баарыбыз тең эле азыркы мезгилде акчанын артынан түшүп эле, ички жан дүйнөбүз, ички байлыгыбыз менен эсептешпей эле, сырткы жакты карап эле ошол жакка кадам таштап, агып, ошол агымда кетип калуу, ошол азгырылуу көп болуп жатпайбы? Анан кийин биз китеп окуган окурмандар дагы, туура окурмандар дагы азайып калды азыр. Азыр көпчүлүгүндө бардык эле ушул колдоруна телефон кармап эле, анан ааламдаштыруу алкагында ушул бири-бири менен алышып эле жатып калды. Анан кийин мына ушундай биздин тарыхты, Санжыраны изилдеп, жазып, калтырып мындай эмгектерди жасап аткан биз ушул жогоруда айтып өткөн Илим изилдөө академиясына, анан Санжыра тарых маданият борборуна өтө терең ыраазычылыктарыбызды айтабыз. Мына Кара Сууда дагы биз дагы кызыгып ушул өзүбүздүн инсандар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Ал жерде биз билбеген, биз көрбөгөн, сезе албаган
ошолорду туйбаган көп нерселер көмүскөдө калып кеткен экен. Барган жерлерде биз дагы ушул жаатта келген жетекчилер менен бирге жүрүп калган мезгилдерде эмгектин көп ушундай бир издерди салган, бизге бүгүнкү өрнөктүү өмүрдү тартуулап ушул жашоону улаган, кураган, мунун ичинде мынекей алгачкы агартуучулар, ушул маданият кызматкерлери, ушул эжеке агайларыбыз, механизаторлор, саанчылар, деги түрдүү тармактын ээлери ушул бүгүн бизге ушундай бир жашоону жаркыраган, жакшылыкты алып келген инсандарыбыздын көмүскөдө калбай ушундай бир санжыра жолунда баскан турган издери жазылып алынып калышы биз үчүн бул чоң ийгилик болуп жатат да. Эң туура жазылып себеби калышы. кээ бир адамдар мындай ойлоп калышы мүмкүн да, эми Рахман аке, мына бул Актаңдайга бул китептердин кандай тиешеси бар деп да ойлоп калышы мүмкүн. Эмне үчүн мындай? Себеп дегенде биздин Актаңдайда чыныгы тарых да бул. Баягы биздин өнөр дүйнө, биздин жашоо дүйнө таанымыбыз, төкмөлүк Манас, ошол Манас айтуу менен эле бирге жалпы кыргыздын жашоосу бүт айтылып келе атпайбы ошонун ичинде. Ошол үчүн мына бүгүн аябай Арстанбек агабыз бизге кайрылып ушундай бир жакшы биздин алдыбызга койгон максаттар бар, ошону кененирээк элге жеткирсек, ыр аркылуу бул кишинин айтышына караганда буюрса биз ушул көрсөтүүнүн ичинде абдан баягы каада салттарды, элдин ичинде баягы эмелер менен салт-саналарды, үрп-адаттарды, ошонун баарын бири-бири менен баягы каада салттын ичинде эле оюн күлкүлөрдүн бардыгын ошол тартып кошо алып келе атат экен да. Эми ошолор баары камтылган үчүн бул демек бизге эң пайдалуу, эң керектүү нерсени ушул китептер аркылуу биз алсак болот экен да. Ооба, элге жеткирип сактап калууга дагы жакшы өбөлгө түзүлүп атат. Жакшы, биринчи мындай өрнөктүү өмүрлөр деп аталат экен. Бул ушул ар кандай биздин аталардын басып өткөн жолдору, өрнөктүү басып өткөн жолдору китепке жазылып чогултулуп атат да. Мен булду карап отуруп азыр Токтош экөөбүз издеп аткан ар жерден чогултуп жүргөн мергенчилик маалыматтар жөнүндөгү маалыматты эгерде мурда ушундай кылып чогултуп жазып койгондо биз издебейт элек да. Туурабы? Биз алып эле окуп эле алып кинону тарта берет элек. Бүгүн ошондой маалымат жок болуп атат эч жерде. Мен бул Санжыра борборуна мындай деген сунуш киргизет элем да. Эгерде кабыл алышса, мергенчиликтин бул сырларын камтыган жалпы эле Кыргызстандагы өткөн мергендердин өмүр баянын, тарыхын чогулткан бир ушундай бир китеп чыгарышса да, бул өтө кызык болот. Өтө кызык болот. Мына биз Токтош экөөбүз мергенчилерди ар жерден издеп таап сүйлөшүп отурганда, ар бири кайталангыс бир тарых, кайталангыс уламыштар, кайталангыс окуяларда ар бир мергенчинин башынан өткөнчө, аны чогултсаң бир өзүнчө эле бир укмуш, бир байлык чогулат да бир жергечи. Анан муну бүгүн чогултпасак, эртең дагы кеч болот. Себеби ошондой улуу мергенчилер азыр калып кете берет да. Издеген адам деле, ага кызыккан адам жок. Алар азайып калды, азырчы азайып калыптыр. Биз азыр калгандарын чогултуп алдык. Ошон үчүн бул өрнөктүү өмүрлөрдү чыгарып аткан бул Санжыра борбору, маданий борбору кандай деп аталат. Ушул мергенчилик жөнүндө бир өзүнчө бир мындай бир багытты чогултуп баштасаңар, ошончо мергендер чыгат. Өтө кызыктуу болот да булчу. Бул идея эмнеге чыгып калды бул мерген жөнүндө? Мен бир Аскадагы жол деген бир сценарий жазган элем. Ошонун башында мерген, анан мергендин эки уулу, анан ушул атанын немесин улап кеткен балдар жөнүндө жөрөлгөсүн. Ушундай бир идея ушундай болчу. Анан ал балдардын бирөөсү мергенчиликти үйрөнүп атасынан, бирөөсү апасынын жанынан чыкпаган окуган бала болуп, кыскасы эки бала эки башка жолдо жүргөн ушундай бир сценарий болчу да. Анан мерген жөнүндө ушундай бир нерселер чогултуп ал жерге жазылган эле. Ушул мергенчиликтин өзгөчөлүгү, атуудагы тамак бышыруу кандай, ушул анан Токтош экөөбүз дайыма бул жөнүндө сүйлөшөбүз да. Биз мына Эрен деген кинону тартып атканыбызда Токтош ошол жерде мектептин директорун ойноду. Ошондо сүйлөшкөнгө көбүрөөк мындай шарт болуп калып, анан ушундай кинону ушинтип байытыш керек, сценарийди жазыш керек десем,
Рахман, сен токтой туруп муну экөөнү бөлүш керек деп калды. Неге бөлөбүз? Эки бирдей караш керек деп атабы. Бул жок, бул экөөнү бөлүш керек. Бул мерген жөнүндө өзүнчө кылбайлыбы. Себеби мергенчилик жөнүндө дейт, анан ойлойм. Мейли өзүнчө кылсаганда акыркы мерген деп коелук, башка мерген жок да. Себеби анан кийин бул мергенчиликти балдарына өткөзүп берейин десе, бүгүнкү заман, бүгүнкү мындай талап, мергенчиликке мындай талап жок болуп калды дагы. Анан ошол мерген бул канча баягы атадан балага чогултуп келген ушу мергенчиликтин бир байлыгы, сырлары эч кимге кереги жок нерсеге айланып калды. А бул бүт өмүрдүн мааниси, маңызы ошол жерде да. Туура. Анан ушу менен коштошуп аткандай бул акыркы мерген. Ал эми акыркы мерген дегенди көрсөтүүдө биз бүтүн Кыргызстандагы мергенчилердин эң бир каймактарын ошолордун чогултуп алып келип бир мерген аркылуу жок дегенде түрк тилдүү элдерге алып чыгып, Кыргызда мергенчилик деген моундай өнөр болгон. Бул мынандай оорду болгон Кыргыздын тарыхында. Бүгүн ошол жокко калды деген бир ойду айтайлык деп ушунун үстүнөн азыр иштеп атабыз. Келатканда мындай даярданды. Эгерде биз кыргыз тилин таза сактай алсак, кыргыздын каада салтын сактап келгенибизде, жанагы пайгамбарыбыздын немеси бар го, жашоосу, өзүнүн немеси. Ошондо эле баары жакшы болмок экен. Жанагы конституция, закон, покон баардыгы ошондо экен. Мына ошол биздин каада салтыбыз, биздин өнөрлөрүбүз, мергенчилик, саяпкерчилик, эл башкаруу, ошонун баардыгы ушул муну неге кызыгып калдым, неге чалапала ушунун аркасынан жүрүп атам. Анткени азыр мына кинонун жаңы доору башталган атат. Баягы чудо деп айтышы эле го мактан. Ошол чудога жетиш үчүн биз кайра эле биздин каада салтыбызга, биздин тарыхыбызга, биздин улуу адамдардын баскан жолуна кайрылыш керек экен. Мына ошо бир балдар эми биз жаш өтө баштады, биз жасабаганды жасаш үчүн кино сценарий жазыш керек экен. Эң алгач сценарий. Сценарий жазыш үчүн бир мергенчи жөнүндө, мергенчилердин жашоосун, мергенчи менен сүйлөшсөң аябай таң калдым. Бул жөн эле атып эле жеген киши эмес экен. Бул кыргызды сактап келген. Улуу нерсе экен. Багып келген. Кыргыз сыймыктанган нерсе экен. Жөн эле бирдекен атып алган кишини ал мерген эмес эле деп коет экен кээ бирөөсүн. А бул мерген дейт экен. Ошол бул дагы биздин бир чоң неме экен. Мына мергенчилердин буягы ошо кадам жайдан баштап чоң мергендер бар экен. Ушул биздин ноокатты мына алай советтик бирден барып ошол эле Кийик татарда же болсо бир жума бул мергенчиликтин бир оор жери, мисалы үчүн декабрдан январда экен да, эң катаал жаңкы тоонун башында канча деңиз деңгээлинен бийик жерде мергенчилик кылат экен. А биз үйдөн чыкпайбыз ал убакта. Кар жаап койсо. Эшиктин алдын күрөш биз үчүн аябай кыйын. Ошол мергенчилик жөнүндө кыдыра баштадык. Ошол мергенчилик жөнүндө Рахман экөөбүз кичине сүйлөшө калсак, бул идея тапкыч да өзү. Муну акыркы мерген дебейли, азыр илгерки мерген жок. Деп анан мен Илгерки мергендер калбай баратат. жок, калбай калды да. Негизи ушу мергенчилик, мергенчи жөнүндө бир мындай тереңирээк сүңгүп элге бир айтып бериң да. Биз мен өзү мисалы үчүн мергенчи алып келген бир жанагы кийиктин этин же болбосо дагы бирдекенин эттерин биз жебедик. Себеби мергенчи жок экен да биздин убакта. Биз ушу акыркы биздин аталарыбыз илгерки мергенчилерди билишкен. Мергенчилер мисалы үчүн бизде Ильяс деген бир мерген бар экен, бизден кичине улуураак. Ал кишилер мынтет, мен Ильяс экеге бардым. Бир кино тартайын дедик эле, кантип жашайсыңар, анын этин эмне кыласыңар десем, ушул шыралгы беришет экен. Ал киши эки кийикти артынан кубалап тутуп алган киши. Тирүү кийик алып келген айылга. Бул легенда да. Атпастан туруп. Атпастан тирүүнү. Бул ошол кишилер айтат да, мисалы үчүн шыралганын бардык эле адамдарга бере бербесе керек. Жок, айылында тоскондору, анан тоскондорго. Ошол алар мисалы үчүн бир кийик атып келе турган болсо, ошол күнү салып туруп, кошуна колосун баары чакырганда ошону жеп, эртеси баягы холодильникке запасы жок болот экен. Калса башы калат экен, дагы иши карны калат экен, ошону анан баягы жешет экен да. Биз мисалы үчүн 2 килограмм эт алып келсек, дагы жарымын бекитип коебуз да, эртеси жейбиз, жөн эле базардан алып келгенде. Алар ошондой март адам экен. Алардын жанагы үйдөгү жашоосунан тоого чыккандагы жашоосу бир өзгөчө болсо керек. Айтып берди ошо кандай ал жерде. Мен мынтип сурадым. Ильяс ака,
не кийип чыгасыз бутуңузга дедим. Тоого. Багында альпинистердин тишинде немесинин алдында тиши бар бирдеке десем, жок резина өтүк дейт. Суу көтөрүлбөйбү дедим, ошондо 40 градуста жүрсөңөр. Жок. Азырда бизде ак чөп деген чөп бар. Жалбырак эле жок. Буругу бар. Ошол ак чөптү резина өтүктүн алдына салып коет экен. Таманга салат. Таманга салат экен, баягы батектин ордуна. Ак чөптүн ичинде аба калат экен, анан ал сууну сиңирбейт экен. Бул касиеттүү чөп дейт. Баккан кочкорлорго, бирдекилерге ак чөп менен багышат экен. Баягы билген кишилер, калганы бул жалбырагы бар чөптөрдү берет экен. Мисалы үчүн атасы ошончу экен. Ошол тез семирет экен, анан күчтүү болот экен. Эти даамдуу болот экен. Ошону кыштын күнү ошо өтүктүн алдына ошону салып чыгат экен. Анан булардын дагы бир нерсеси медицинага да неме экен. Мисалы үчүн бооз кийикти атсаң убал да, же болбосо жаңы туулган 2 улагы бар, 1 улагы бар кийикти атып жесең, бул убал деген эле түшүнүк бар да менде. Ооба. Убалдан да улуу бир нерсе бар дейт. Бооз кийикти же болбосо 2 улагы бар кийикти атып, ошонун этин жейсиң да. Ошо эттен пайдасынан көрө зыяны көп дейт. Убалдан дагы убал, деме ошол убал деңгээлүү жанан бийикпи. Неге десем айтат? Бооз кийикте денеде эч кандай адамга керектүү, мисалы үчүн химиялык заттар болбой калат экен да. Бечара эне бүт баарын улагына берет экен да, көзүндө тыртайып бирдеке кылат. Эч нерсе калбайт. Эчтек калбаган нерсе сенин организмиңе тескери таасир этет. Эми азыр мергенчилерге дагы буйруса мына көрсөтүүнүн жүрүшүндө дагы кайрылабыз. Мурдагы Союз маалында чыккан китептерде, энциклопедияларда бар да, мисалы үчүн Чыныбай мерген деп, мына Мургап жактан бир аксакал, мен ал кишинин көзүн көрүп калдым 88-жылы. Бул киши баягы китептерге чыгып, энциклопедияларга чыккан экен, барып айылына барып биз гастрол менен барып Чыныбай мергенди көргөнбүз да. Эми ал кишинин турган турпаты, басканы, адамга кылган мамилеси такыр бир башка. Ай жерде аркар, кулжа, кийиктин бардыгы азыр билбейм калдыбы калбадыбы Мургапта. Мен көп эле барып жүрдүңүздөр да билесиздер. Ошол мезгилде баягы мергенчиликтин өзүнүн бир чоң орду болгон болуш керек да. Туура ошону азыр изилдеп чыгыш керек эми. Мындай да. Калтырыш керек. Бир кандайдыр бир жердеги бир мерген жөнүндө андай өзүнчө жазылган чыгармалар көп. Мен айтып атканым бардыгын бириктирген бир мындай энциклопедия катары болсо дейм да. Туура. Анда башка нерсе жок. Жалаң мергенчилер жөнүндө. Ушундай бир керемет мергенчилер бар. Аларды айтып атам, өмүр баяндарын монондой кылып бир китеп кылып чыгарса деп атам да. Мына китепте мына өрнөктүү өмүрлөр деп чогултуп атышат. Азыр ушул мына Ысык көл облусундагы мындан чогултулган материалдар экен. Биз мисалы үчүн азыр билбейбиз. Эгер мына китепти ачып окусак, ар бир үй, ар бир мындай бир ушул өмүр жол басып өткөн инсандардын таанып билсек болот да, бунучу биз кандай чоң Ошол өрөөндөгү. Ооба. Азыр биз буну билбей калып атабыз. Ошого мен аз буяктан айткандан түшүнүп калдым. Ушундай эле өрнөктүү адамдар бизде дагы толтура болуш керек. Ошолорду сунуштап алып келип. Сен шекаразыңда ошол мен мергендерди кыдырдым го ар бирине. Мисалы үчүн мергенчи жөн эле бир айылды баккан киши эмес. Бул көп тармактуу экен. Дары чөптөр. Төбөктү сваркалап кое турган чөп бар экен. Жесең. Ошолорду билет экен. Ошол жерде канаттуулардын жүнүн жыттап, боорудан сакайган. Болсо ичи катып калган жылкыларды ысырыктап, бул эми жомок эмес, мен көзүм менен көрдүм да. Ичи багы катып калган жылкыларды ошол жыттантып, анан кинелеп, бул мергенчинин колунан. Экинчи мергенчинин бир улуу мен таң калдым. Мисалы үчүн Пум деген жерде, Кадамжайда Сарыбай деген мерген болгон экен. Ушу тоолорду кыдырып мергенчилик кылат экен. Окуяларды. Анан ошол жердеги баягы Апшыр атаны билесиздер да, баягы Апшырдагы шаркап аткан ошол жердеги эл дейптир, мынанын кышы салкын, жайыты кең, курсак тоюмдуу, анан мал жан жакшы өтөт экен деп туруп, Пумга элин жарымын көчүрүп кеткен экен. Бул географта болгон да. Бул мисалы үчүн жолсо кадар ыңгайлуу келет. Шарт кайер жашаганга ыңгайлуу, коопсуз. Ошол эле киши ошол мен азыр бүт баары кагазда да мына мээде азыр карып калдыкпы же өз негизи сколиозбузбу? Баары аттарынан бери жазып келдим. Ошол жерде мергенчи Кокон хандан налог алып турат экен да. Тажап турду ошол майдан жактагылар. Анан мерген ошол хандын бектери кел атканда токто деп туруп Капчыгайдын ортосуна
бектин эң башчысын ошол жерде атып салган экен. Өлүгүн таштап берилер качып кетти. Бул эми 150 жыл мурунбу, 200 жыл жетпеген, ошо бирдекеден Сарыбай мерген болсо керек. Ал кишини алар билет экен. Ошодон кийин булар балакен мергендер бар экен деп туруп, ошодон налогдон кутулуптур. Бул жөн эле кийик нети менен эмес. Эми азыр ушул жерде биз артка кылчайып, биздин Актаңдайдын казынасында дал ушул мергендерге байланыштуу Карамолдо Орозовдун Сынган бугу деген күйсүн берели. Эгерде ошол Сынган бугу мерген ал өзү тоодо жашап жүрүп, ошол жакта тарыхы менен башка менен кийинки окуясын ошол жерде толук кенен айтып берген да. Ошону азыр элге коелук да, анан кийин сөздү улап кетели. Балам, жана кыл мерген дегенди айтып калдың. Менде андан кабарым бар эле. Мен ошол мергенчилерди көргөндөймүн. Көрсө, ошо кыл мерген сенин атаң экен да. Жаш бала болчу. Мен да жаш элем. Ошондо келип мен көрүп отурганда 7 мергенчи чыккан. Эмнени атса так аткан, эчтеде кайтпаган, ушунчалык эмнени койсо эле ыргыт аткан ушундай. Ошондо 3өө калган. 3өөнөн бир бала, 2 чоң киши калган. Ошондон булар баары жеңише албайт экен деп туруп анан кийин кыл тарткан экен жалаңкырт. Анан ошо бала барып кылды кармап көргөнгө уруксатпы дейт экен. Көрсө бул кармаган нерсесин эсине сактап калат экен да. Анан бала алып кармап көрүп, анан келип атканда кылды үзү аткан экен. Анан кыл мерген деп ошол хандын чоң сыйлыгын албай коюптур. Себеп дегенде өзүнүн улу экөө да ошондой мерген экен да. Көрсө ошолордун окуучусу болгон бу. Анан мен ала албайм, ушул экөө турганда мен сыйлык албай эле кетейин деп кетти эле. Ошондон бери ойлоном, ошол бала таарынып кетти экен деп ойлондум эле. Көрсө ошонун баласы турбайсың. Эми карачы, сен кантип таптың бул сыйкырдуу жыгачты десе, анан айтат экен. Ханым, мен элге чоң түйшүк түшүп калды. Анан ошол түйшүктө жолборс окшогон бир айбан кутуруп кетиптир деп уктук. Элге зыян келтирбесин деп, анан эл айтты, айнанайын балам, атаң аюуду кармачу эле, жолборсту, ушу жан жара жырткычтардын баарынан жолун билчү эле, сен жоо жарагын алып баарын бир ушуну элди сактап калбайсыңбы дегенде, мен бел байлап анан токойду араладым дейт. Токойду аралап баратса, баягы коркунучтуу эмес, мындай кулакка жагымдуу эле үндөр угулат экен да. Биякты карап, анан өтүп кетет экен. Байкабай эле өтүп баратса, жолборс өлүп жаткан болот экен да. Анан баягы элдин айтканы ушу болсо керек деп туруп, терисин сыйрып, көңүлдү ток кылып анан келе атып, эмеси дагы эле жана үн угулат да. Анан көрсө, бир шактан бир шакка ушундай баягы ичегиси жыгылган дарактын баягы курш жерине ичегиси туура келип калып, неме карды туура келип калып, бир баягы акылдуу эстүү түлкүгө окшогон бир буйта өткөндө, бул түз өтөмүн деп секиргенде, ошол жерден карды жарылган экен дагы, ичеги бияка тартылып. Анан ар жеринен кесип, анан үйгө барып, жыгач кагып мынтип көрсө үн чыгат. Анан кайрадан ошентип биринчи бөлөгөлөр жыгачтан чабат, кийин өрүктөн чабат. Өрүктөн чабып капкактайт капкагын карагайдан. Анан кийин ичегиден кыл тагат. Эчкинин кылын тагат, жакшы болбойт. Анан койдун ичегинен такса жакшы болуп калат. Анан ичегиден кыл таккам деп айтып калат да ханга. Балам, сенин комузуңдун үнү сыйкырдуу үн турбайбы? Эми күйүңдү бузуп койдум, кечирип кой. Чертмеңди эми черт. Элиңди мен багып берейин. Мен чакырганда келип тур балам деп тур, анан кийин уруксат бергенде черткен экен дейт. Күйүнү улап кеткен экен.
азыр көрдүңүздөр да биздин Актаңдайдын ушул казынасында биздин кадимки Залкар комузчу Карамолда Орозовдун Сынган бугаттуу күүсүн биздин ушул Залкар комузчулардын аткаруусунда уктуңуздар да. Эми мына эмен алалык, мисалы мына биздин Манастын доорун алалык, же болбосо кечеги мына Кожо Жашты алалык. Жалпы жонунанчы мына бүт элди билип, Манас деле учурунда ушул элди ошондой жанагындай бир өтө дүйнө таанымы бийик, өзүнүн жашоого болгон деңгээли азыркыга чейин мына ушул Манастын доорундагы бир дагы мамлекет, бир дагы эл таба элек баягы гүл азыкты айталык да. Гүл азыктар жөнүндө бул чоң тарых да. Ошолор жөнүндө бир экөөбүз айта кетпейсиздерби? Гүл азык демекчи Польбрек деген bir илим доктор дейбизби же дарыгер дейбизби, кандай айтылат. Бул эми баягы чудо-голодание деген организмди тазалоонун ыкмаларын жазып чыккан, 90 жаштан жогору жашаган. Анан бул адам өткөндөн кийин өзү атайында завещание кылып жазган экен, менин денемди ачып карап көргүлө кандай оорулар болушу мүмкүн деген. Анан кызы бул ачып караса бүт дене жаш баланын денесиндей оорубаган, таптаза болгон да. Бул эми толкундардын Чөп чарлар менен өзүн толкундун үстүндө сүзүп кетип барып, жанагындай лыжа теп кетип барып, аскага тийип анан ушундан кырсыктап өлгөн. Ушул кишинин эмгегинде ушул гүл азык жөнүндө бир маалымат окуп калдым да. Бул дүйнөдө узак жашаган адамдарды кыдырып, Токтош экөөбүз баягы мергенчи издеп жүргөндөчү, узак жашаган адамдарды кыдырып, ошолордун жашоо шарттарын мындай анализ кылып издеген экен. Турцияда Зорро деген бир 130га чыккан бир адамды тапкан экен. Бул эң узак жашаган Польбрек тапкан адам ушул болгон экен да. Атайын изилдеп барып тапкан. Атайын изилдеген эң узак жайында киши экен, 130 киши. 130 Сүйлөшүш керек да. Ал иштейт экен, портто жана жыгаш түшүргөн жерде иштейт экен, акыл эсин айтасың, 130 дагы. Анан ушунун изилдөөдө бул адам кандай тамак жейт десе, ошо Зорронун жеген тамагын рецепттерин карасаң, бул гүл азыктын рецепттери да. Нанды жумшак жебейт экен. Нанды бышырып туруп тартат экен. Buğdaydı dağı tartat eken, жылкынын этин дагы бышырып туруп, кургатып туруп тартат экен. Эми орточо эсеп менен караганда ошо гүл азыктын эле бир рецепттери да ошондой жакын экен. Анан кайнатылган сууга жанагындай бир кашык салып алып аралаштырып ичип коет экен, болду. Башка анын тамагы ушул экен да. Ушул гүл азык, ошол биз айтып аткан кыргыздын гүл азыгы, ошол организмдин узак жашашында шарт түзгөн, азыркыдай кыйнабаган кандайдыр бир керемет бир касиети болот экен да. Албетте мына азыр бизде мына кытайский сцена деп турабыз го, бизде кадимки Манастын доорунда ошол Манастан айбыгып, ошол баягы курулган деп айтып келет да. Ошол мезгилдеги Манастын доорундагы Кытайдагы ал жактагы жоокерлер, кыргыздардагы баягы бир жоргону такыр эле чарчабайт экен, аттары да чарчабайт экен, жоокерлер да чарчабайт. Анан айтат экен, буларда кандайдыр бир касиет болсо керек. Мындай болушу мүмкүн эмес. Деп анан баягы бир жарадар болгон атты, жоокерди ошолордон анан алып барып туруп, баягы текшерип көргөндө булардын тамагында иш бар деген экен, тамагында. Көрсө ал бүт жанагы жылкынын этинен, топоздун этинен, сары май, бүт бар чөп жарды жанагындай мергендер билет да анычы. Ошолордун бардыгын кошуп туруп жасап, жана сиз айткандай сууга ушул кичине сууду жылытып туруп ичип коюп кете берген. Чарчаган эмес, эч нерсе да болгон эмес. Атка дагы ошондой нерсе берген. Мен Пекинге бардым да. Ошол улуу степень деп коебуз а. Сепилге. Мен барып ошол жерде бир күндөй жүрүп, өтө бийик эскалатор менен алып чыгат, азыр жөө чыга албайсың. Мен ошол жерден карап туруп, бирдемеге таң калдым. Бул чептен азыркы бизди жөн эле эч ким үстүбүздөн атпай эле, жанагындай таштарды ыргытпай эле, жөн эле чыккыла десе биз чыга албайбыз да. Биз чыга албайбыз. Биздин ата-бабаларыбыз айырдан кантип чыгып, айырдан кантип аяка өтүп кеткен, мен такыр акым жетпей койду.
ушунча тоонун эң үстүндө курулган, анын да бийиктигин айтпа, ал тоого чейин бирдеме жерден чыгып келиш керек да. Анан үстүндө солдаттар турса, кантип чыккан айырды, мен такылым жетпей койду такыр. Бир күн кечке карап жүрдүм да, бул биздин ата бабаларыбыз бир убакта ошол жерден ушак карап чыкса керек деп. Түгөн баары бир деп. Эми ал бул чындык нерсе да, ал чындык болгон үчүн айтып эле жүрбөйм, ал чындык нерсе да, эч кандай анын эмеси жок да баягы. Ошого айтам да, бул биздин тарых, биздин өтмүш, аны азырга чейин тактай албай атканыбыз өкүнүчтүү болуп атат. Эжеке, мына эме китептер жөнүндө дагы кененирээк бир маалымат берсеңиз да. Эми сиз ошол жанагы Кыргыз улуттук илимдер академиясындагы ошонун алдындагы мына тарых боюнча, илим боюнча, бүт баардык эмелер боюнча ошол иш-чараларды улантып, мына китептер чыгып келатат экенде. Сиз толугураак дагы бир элге түшүндүрмө бере кетсеңиз да. Ооба, мынакей азыр алдыбызда Ысык Көл облусу боюнча чыккан, Ысык Көл облусунун райондорунан ушул өмүр таржымалдары, ушул санжыралары боюнча чыккан китептер турат. Эми бул боюнча бул дагы эми жөнөкөй эмгек эмес экен. Бунун үчүн элдин ичине терең изилдеп кирип, ошол уламыштарды айткан, санжыраларды билген, тарыхты тактаган инсандар керек болуп жатат. Эми биз дагы аралашып, Ошолор киргенби бунун ичине? китептердин ушунун ичинде ошолордун баскан жолдору, жасаган эмгектери, мына өрнөк өмүрлөр, алтын коллекциялар жыйнагы деп айтылып турат өзү. Мына аталышында алтын өмүрлөр деп. Бул жөнөкөй өмүр, жөнөкөй издер эмес. Бул ушул түбөлүккө сакталып, архивде такталып, өмүр бою кала турган ушул кыргыз элине бир чоң байлык болуп эсептелет да. Бул жөнөкөй китеп эмес. Анан бугамдай кайдыгер карап койгонго дагы болбойт. Себеп дегенде мен деле кээде тызылдап калам. Көп нерсени биз үзүп жоготуп алып атабыз да. Айткандар аз болуп атат. Тарыхты билгендер азайып атат. Улуу ушул биздин жолдо жүргөн аталарыбыз, апаларыбыз жок болуп калып атат. Анан колдон келишинче, болушунча мына ушундай тарыхтарды ырас биздин илим изилдөө жаатындагы мына ушундай инсандар жакшы бир жолдорду бастап жаратып атканда, жакындан жардам берип, мен ойлоймун, ар бир жерде, ар бир аймактарда чыгарыш керек муну. Сөзсүз түрдө чыгарыш керек, сакташ керек. Эртеге Бизде мурдан окаттыктарды мисалы бир китеп чыгара берет го, же бир уруусун, кейиттер, мындекелер, анан аерде завуч болгон, мен атам завуч болгондо киргизе берет, мен атам сельсовет болгон дейт. Андай эмес да, бул өнөр. Ооба. Ошондой кишилерди киргизиш керек, киргизгенсиңерби же кичине мурда чалапыл эл башкарган кишилерди? Бул жерде жөнөкөй ошол өрнөк өмүрлөр деп турат. Өрнөктүү изи бар, иши бар. Бир элге, журтка таасири тийген, тарыхты сактап, ошону улап кала турган санжыралары бар анын ичинде. Анан иши менен дагы, санжырасы менен дагы ар тараптуу ошондой инсандар изилденип жазылып жатат бул жердечи. Бир учурларда жанагы бизде сайыз маалында айтылып келген Кыргызда эң акыркы акын Замирбек болду, анан кийин Төкмө Чыкбаев деген бир чечимдер чыккан. Мына Кудайга шүгүр баягы биздин уучубуз кур эмес экен, кандай козу карындай жайылып ушул баягы акындарыбыз, төкмөлөр чыкты да, ошол сыңары эле о тарыхты дагы, мергенчиликти да, саяпкерчиликти дагы баардык ээр жасаган када салт, жанагындай таяктар менен тартышып, биздин када салтыбыз илгери эме ак чөлмөк ойночу эле, азыр андай нерсе такыр жоголуп кетти. Бүт анын ичинде өтө чоң нерселер бар эле да. Сүйүү деген, ал жерде таанышуу, башкалар болчу эле. Биз мисалы айылда, тоо коюнда ошолорду ойночу элек. Булар чоң иш кылып атыптырсыңар. Жакшы иштер сценарийде бир жылда жазып койсорот. Мисалы үчүн Агыт Толубай сынчыны 2,5 жыл жүгүрдүк. Мына Мергенчинин аркасынан жүрөбүз. Ушунун аркасында биздин бир эле кесип эмес экен. Кыргыздын тарыхы, кыргыздын чын эле улуулугу. Ар бир улуу, ар бир эл өзүнүн элин мактайт го. Ооба. Себеби анын ичинде биз кайып илимдер бар экен да. Бул өтө улуу иш кылып атыпсыңар. Биздин улуулугубуз ушунда экен да. Ушул салт санабыз, үрп адатыбыз, биздин ушул баары када салттарыбызды кастарлап кийинки муундарга калтырып кетсек, бул деген чоң керемет иш болуп жатпайбы? Ушул жерден биздин ошол Арстанбек агабыздын өзү ошол жерлерди кыдырып, баягы када салттардан, анча-мынча бир үрп адаттардан баары тарткан өзүнүн тасмасы бар экен. Аны дагы биз элге көрсөтөлүк, анан кийин баягы сөздөрдү улайлык.
Атаңдай телегөрсөсүнөн Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын өкүлү Илебаев Арстанбек агабыздын жасаган эмгектери, анын жазган китептеринен ал эми Арстанбек агабыздын айыл жерлерди кыдырып, эл ичиндеги өнөр ээлеринен дагы бир үзүм тартымдарынан бул көзүрмөмдөр. Мынау китебим бул көркөм адабият болбогондон кийин бул биздин өзгөчөлүк кыргыздын салты, наркы, ошону карманган адамдар жөнүндө болуп аткандан кийин, уздар жөнүндө болуп аткандан кийин ушуга бир башкачараак мамиле кылыш керек. Сиз айтып атам го, бул жоголуп кетип баратат. Бул жоголуп кетсе кайра таба албайбыз. Мен ошол биз таба албай калабыз деп безилдеген дагы бир биздин музыка, кайрык, кыргыздын колорити бар деп эле сахнадан безилдеп келем. Азыркы оончулар ошо колоритти жоготуп атат. Түрктөрдүн ырын алат, американский ырларды алат, анан эле Кыргыз жыттанга оону аздап калды да. Оону кыргыз жыттанбай калды. Илгери биз музыканы уккан деле бул кимдин ыры экенин билчүбүз. Мисалы медиктер ушудан бир жакшынакай бирдекелерди алат. Лаборатория кылышат. Мисалы үчүн кино тарта тургандар болсо, ошо киного ылайыктуу жагын алышат. Дагы бирдекесин Албетте туура айтасыздар. Сиздин айткан сөзүңүзгө мен кошуламын. Бүгүнкү күндө ушу жана мен да айтып өттүм, жаз армандар аябай көбөйдү депчи. Жазып алып эле анан китебин көтөрүп, анан кийин мынанча нускада чыгардым, анан кийин антиш керек, мынтиш керек дегендерди көп эле учуратып атабыз чындыгында. Мына биздин Залкар акын болуп калды эле, жаш инибиз эле өтүп кетти. Элмирбектин 2 китеби чыгыптыр. Жок эч жерде. Элдер талап кетти ошону. Сурап чыгып атышпайбы Демек бизде. баягы ошол окуй турган кылып жазыш керек да. Эми сиздин деңгээлинде болсо, окурманы кандай болот. болгон чакта дагы бул абдан баалуу эмгектердин бири экен. Буйруса бул бардык облустагы, бардык райондогу, бардык ошол айылдагы инсандарга, биздин телекөрөрмандарга, биздин ошол ар бир айылдагы ушундай жаратмандарга кичине кайрыла кетелик. Сиздер бир жакшы мындай бир баалуу нерселерди бир сактап калган, чындап эле жана ак олпок, Манастын ак олпогунун Каныкей энебиз кандай тиккен, ал ок өтпөй турганда ушундай неме менен тиккен экен. Ошол сыңарыдай мына уус чеберлери болобу, мергенчилери болобу, бардык тарыхтын кээ бир баягы өтө чоң тарых билген инсандар да бар. Бирок мындай сейрек болуп кетип калып атат. Арстан агабызга дагы, сиздерге дагы бардыгыңыздарга ошол узак өмүрлөрдү тилейлик. Кыргызыбыздын жергесинде ушундай жакшы нерселерди артыбыздан калтырганга бардыгыбыз эмгек кылалы. Дагы бир ирет мен тааныштыра кетейин. Биздин жомокчу, өзү актер да, көп кырдуу талант, кино режиссер биздин Токтош Абыкеев агабыз, Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер, атактуу Куудул агабыз, Рахман Разыков, Акташ айылындагы маданият бөлүмүнүн жетекчиси биздин Чынара айым. Куш келипсиздер сиздер дагы бир жолу. Ушуну менен биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Аман туруңуздар, жакшы күндөрдө дайыма жолугушуп туралык.